Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү күндө ислам динине караманча каршы чыгып, жана Аллах Таалага жакпаган, мусулмандарга жакпаган жийкеничтүү сөздөрдү айткан инсандарга капа болбоңуздар. Анткени Аллах Таала каалаган инсанын туура жолго салат, ал эми хидаят туура жолго салуу бул биздин колдо эмес. Билиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, эшек бойдон калат, ал ат болбойт. А биз адамбыз. Эгерде акылды туура иштетип, жашоого келген максатыбызды билип, Аллах Тааланы таанып, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга эргешип жашай турган болсок, бул дүйнө акыреттин бактылуулугун таба алабыз. Ал эми Аллах Тааладан жүз буруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүн жийкеничтүү деп эсептеп, жана ага ээрчибестен араб кул деп түрдүү жийкеничтүү сөздөр менен мусулмандарды зекигендерди жаман көрбөңүздөр. Аларга Аллах Таалам өзү жетиштүү болот. Анткени Куранда Аллах Таала «Иннеке ла тахди мен ахбабта, валекинналлаха яхди ма яша». Аллах Таала айтты: чындыгында хидаятка салуу сенин колуңда эмес. Сен каалаган инсаныңды туура жолго сала албайсың. Бирок Аллах Таала каалаган инсанын туура жолго салат. Ва хуа а'ламу бил мухтадин. Жана ал кимдер туура жолдо экендигин билет деди. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, теңирчиси болобу, башкасы болобу, эч качан капа болбоңуздар. Дагы да бир жолу айтам, эшек бойдон калат, ал ат болбойт.